Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр математика сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бөлүү. Сабактын максаты окуучулар бөлүү жөнүндө түшүнүк алышат. Мисал, маселелерди иштей алышат. Окуучулар мисал, маселелерди туура, так иштөөгө көнүгүшөт. Жагымдуу маанай тартуулайбыз. Ачык көңүл балдарбыз. Жөн турганды билбеген. Кандай жумуш болбосун, баштайбызыр бий менен. Балдар, силер байкасаңар, Актан менен Алинанын ортосунда бир нече тыйындар болгон. Актан менен Алина тыйындарды санап чыгышты. 50 тыйындан 4 болду. Ал тыйындарды 2 катардан 2 сапка тизишип, 2ге бөлүп алышты. Демек, 4-тү 2ге бөлсөк, 2ден тыйын тийди. Алинага 2 тыйын, Актанга 2 тыйын тийди. Балдар, бул жерде силер байкасаңар, бөлүү деген эмне деп суроо берилип турат. Бул суроого биз жооп издейбиз азыр. Бул жерден өзүңөр көргөндөй 15 бөлүү 3 барабар суроо белгиси коюлуп турат. Мисалы, 15 алманы 3 тарелкага тең бөлүнүп салынды. Ар бир тарелкага канчадан алма салынды? Бул маселени биз тегерекчилердин жардамы менен тек буруштуу таблица түзүп алабыз. Бул жерде 15 бөлүү 3 барабар 5 деп турат. Демек, тегерекчелердин бардык жалпы саны 15. Ал 3 катарга тизилсе, 3 сапка тизилсе, ар бир сапта 5тен тегерекче турганын көрдүк. Демек, 15ти 3кө бөлсөк, барабар 5. Жообу 5 алма. Демек, тийиндини табуу бул бөлүү амалы деп аталат. 15 бөлүү 3 барабар 5. Бул жерде 15 саны бөлүнүүчү, 3 саны бөлүүчү, 5 саны тиинди деп аталат. Ал эми бул белги бөлүү белгиси деп аталат. 15ти 3кө бөлсөк, 5тен тиет. 5 саны 15 менен 3-түн тииндиси деп аталат. Балдар, мен силерге азыр тапшырма берем. Номер 1 эсепте амалдарды аткаргыла дейт. Кошуу, алуунун жардамы менен эсептерди чыгарабыз. Андан кийин көбөйтүү, андан кийин бөлүү деп турат. 10ду 2ге бөлөбүз, 8ди 2ге бөлөбүз. Ушул бөлүү эсептерин биз тик буруштуу таблицалардын жардамы менен чыгарып жазабыз. Номер 2 эсепте салыштыруу, чоң кичине барабар белгилерин коебуз. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта тургула.